Эмне үчүн кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн бурун бурчуна чейин. А биз өзүбүз төөлөп жүргөн байлыкты башкаларга ташып ийип, элибиз тентип отуруш керек деген маселе менен мына камчыбек Ташиев баягы секирип кетти деп элдер көбү жаман көргөнсүңөр. Бирок ал туура секирген. Ушул ызы чуу болгон үчүн эле Кумтөрдү билдиңер баарыңар. Бүт Кыргызстан билди. Бүгүн 9 мартта абакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун апасы жерге берилди. Саясатчы апасынын акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышкандан кийин кайра аны абакка алып кетишти. Бул тууралуу Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосонов билдирди. Токтосоновдун айтуусунда Садыр Жапаровго бир гана күнгө уруксат берилген. Садыр Жапаровга апасына топурак салып келүүгө гана уруксат берилген. Ал туугандары менен коштошуп кайра абакка кетти. Аны коштоп атайын ички иштер органынын кызматкерлери келишкен. Ошолор алып кетишти, деди жактоочу. Саясатчынын апасы Кадижан Максутова Бишкектеги ооруканалардын биринде 7 мартта каза болгон. Жапаровдун апасын жерге берүү зыйнаты бүгүн саат 11-де Ысык Көл облусунун Түп районунун Кең Суу айылында болду. Буга чейин 2017 жылы анын атасы каза болгон. Жаназасына катышууга уруксат берилген эмес. Анын чоо жайын ошол учурда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Александр Никсдорф төмөнкүдөй түшүндүргөн. Кылмыш жаза кодексинин 69-беренесине ылайык 226, 226 жана 6, 227, 229, 232, 294, 295 1, 296, 299, 299 3, 375 жана 376 беренелер боюнча соттолгондорго кыска мөөнөткө жазасын өтөп жаткан жерди таштап кетүүгө болбойт. Мындан улам анын СИЗОдон тышка чыгуусу мүмкүн эмес деген. Ушу жерге келгендер ушу бейишинен орун берсин деп тилеп атасыздар. Келе албагандар дагы тилеп отурат. Ошону энди канчалык көп тилесе, ошону Кудай берет экен, угуп турат экен. Бирөөнүн сөөгүн көтөрүп мүзөгө кетип баратса, жакшы киши эле ушу бейишинен берсин десе, ошол кабыл болот экен. Ошондуктан мынакей ушу энебиздин сиздер тилеген тилеги кабыл болсун деп Кудайдан тилеп отурамын. Келип ушу моралдык колдоо көрсөтүп ушу топурак салып кетип атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөбүздүн атынан, бир туугандардын атынан, баарыбыздын атыбыздан ыраазычылык билдиремин. Жамандык болбосун, жакшылык деле берсин, жамандыкты кечинен берсин Кудай деп тилейм. Баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө. Анан эми мени өзүңүздөр баарыңыздар эле билесиздер, көп сөздөр айтылды. Адилетсиз, мыйзамсыз камакта жатканымды бүткүл Кыргызстан билет, кыргызстандыктар билесиздер. Мен ойлойм, жана мен ушу баягы тилейм, мамлекет мыйзамдуу, адилеттүү мамлекетте жашагым келет. Баарыбыз эле ошондой жашагыбыз келет болуш керек. Кудай буйрса, адилеттүүлүк мына четинен орноп келатат деп мен бүгүн ошого ишендим. Мурдакы бийликти билесиңер өзүңөр. Биринчи жолу 2012 жылы камалганда мына Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев болуп камалганбыз. Бул Кумтөр үчүн камалганбыз. Кумтөрдү көтөрбөшүбүз керек эле, айтпашыбыз керек эле. Баякылар жеп кете бериш керек эле да. Мурдакы бийликтин ою боюнча, анын позициясы боюнча. Бирок биз өз көзүбүз менен көрүп туруп, миллиарддаган долларларды, алтындарды тышка ташып кетип атканын, Кыргызга бир тыйын пайдасы жок. Ушу салыгы менен соцфонддон бөлөк. Ал деле эми өзүбүз иштетсек деле төгөбүз, башка киши иштетсе деле төкчү салык ал. А бирок пайдасын жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгат Кумтөрдөн. Ошонун бардыгын ташып кетип атканын көрүп отуруп, биз ушул жаныбыз өзүбүзгө батпай койду. Эмне үчүн кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн бурун бурчуна чейин. А биз өзүбүз төөлөп жүргөн байлыкты башкаларга ташып ийип, элибиз тентип отуруш керек деген маселе менен мына Камчыбек Ташиев баягы секирип кетти деп элдер көбү жаман көргөнсүңөр. Бирок ал туура секирген. Ушул ызы чуу болгон үчүн эле Кумтөрдү билдиңер баарыңар. Бүт Кыргызстан билди. Бирок биз ушу Кумтөр үчүн эле эмес мен отурганым. Андан башка дагы бир топ чоң маселелерди көтөргөм. Бул мактаныч эмес, миллиарддаган
доллардын алтыны бар. Ошол эле жер үй, ошол эле иштан берди, жана башка жана башка. Мегаком деген бар мына. Мегакомду көтөрүп келдим сатпагыла деп. 2010-жылдан кийин мурдакы бийлик ошону 13 миллиард доллар сомго сатабыз деген. Болгон күчүн жумшап сатканда мен аракет кылдым. Бир чети мен себепкер болдум дейм да. Мен эле күчүм жетип токтоп калдым деп мактанбайм. Бирок ошону сатпай мамлекетке алды 2 жыл мурун. Анан кечээ мына гезиттерден окудум. Азыркы президентибиз менен премьер министрибиз кеңешип Мегакомду сатпайбыз деген чечим кабыл алыптыр. Анткени жакында эле 20 миллиард сом киреше бериптир. Мынакей биз ушундай байлыктарыбызды сатып ийип, анан кийин өзүбүз бир болор болбос нерсени ушу бир салык берип койчу, сосбот акча төлөп койчу деп отурганыбыз бул болбогон окат. Биз мына ошончу. Эмне үчүн дегенде анткени мени мына ушул жерде турган айылым, районум, элим шайлап туруп жибергенсиңер жогорку кеңешке. Ушу мамлекет үчүн иштеп бер, пара алба, мамлекеттин мүлкүн башкаларга саттырып жибербегиндер. Мына мен ошол элдин ишеничин толук аткардым десем болот. Аткардым десем болот. Мына мен энеме топурак салганга буйруптур. Атама да ошо Кур'ан окуп атам, топурак салган буйруган жок. Негизи бул үй бүлө эн ата бир туугандар бул кичинекей мамлекетпиз. Кыргызстан бул биздин чоң эң негизги мамлекетибиз. Экөөнүн кызыкчылыгы келгенде Кыргызстандын кызыкчылыгы эң жогорку орунда, биринчи орунда туруш керек. Мына мен ошону койдум дагы, ошону максат кылдым. Бирок энемен да атаман да ажырадым, балким пендечилик кылып дагы бир 5-6 жыл жашап турат беле деген ой кетет экен. Бирок пендечилик эми бирок Кудай маңдайына ушундай күндү жазыптыр, мага да ушундай күндү жазган экен. Чыдап атабыз, аягына чейин чыдайбыз. Кудай буйрса өлкөбүздө адилеттүүлүк орноп, мыйзамдуулук орнойт деп мен толук ишенем. Сиздерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык келип бергениңиздер үчүн аман эсен жетип алыңыздар бөйдө кырсыктан сырткары болуп.